Ассаламу алейкум. Бағбандар биримдиге саламатсыздарбы? Мына алманын аты неме экен? Супер чиф экен. Ушул алма уже немеден ушул түшүмгө кириптир. Отургузушкан экен Турцияда. Ушул алманы бир иним алып келип берди да Турциядан. Эми мына бул алманын эмесин көргүлө. Сапатын. Мына чоңураак кылып көрсөтөйүн. Мына көрүңүздөр. Ушундай. Ушул супер чиф экен. Ушул алманын аты. Туугандар, мен дайым эле силерге айтып атам да. Мындай качественный, жакшы көчөт отургузгула. Жакшы көчөт отургузгула. Туугандар, алданбаңыздар. Туугандар. Супер чиф деп азыр дүйнө жүзүндө реклама болуп атат. Мынау Скарлет Супер, Golden Delicious, Granny Smith, Top Red, кандай сонун алмалар да. Жерамини мисалы үчүн. Ушуларды отургузгула деп атам да мен силерге. Силер мени жаман көрүп атасыздар, түшүнбөйм. Туугандар, мынау мисалы үчүн өзүңөр ойлоп көрсөңүздөр, эгерде порода, жакшы порода мал баксаңыздар, ошодон жакшы торпок аласыздарбы? Жакшы порода кой баксаңар, кисари, ошодон жакшы кисар кой, козу аласыздарбы? Жакшы мисалы үчүн бир породасы, жакшы мисалы үчүн ат минсеңер, ошодон жакшы баягында тулпар чыгабы? Ушул алма деле ошондой да, туугандар, алма деле ошондой. Мына редчиф, мына редчиф алмасы мына. Көрүңүздөр. Мына кооздугун караңыздар бунун. Мына канча күндөн бери сумкада жүрүп, ушинтип келип, мына биздин колго тийди. Мына мен алганыма дагы уже 3-чү күн болду мына. 3 күндөн бери мен кармап жүрөм бул алманы. Мына ушуну отургузгула деп атам. Мына ушуга бир көңүл бөлгүлө деп атам. Ушуга бир мындай акыл жүгүрткүлө деп атам. Силер тоба кылдым бир нерсе мында чүрсөңөр, силер эмне кайра бак тиге бергидей, силер эмне мультимиллионер бир Рокфеллер билеңер, мындай болуп калса, болду, болбосо анан кийин дагы үзүп башка тиге берем дегенде. Бир удар кылыш керек, багбанчылыкта бир удар кылыш керек. Эмне кереги бар, сен велосипедти ойлоп таап, онун кылдыректерин жасап, анан кийин ого сен руль тагып, анан сеп тагып, анан педаль тагып, анан сиденье коюп, тайяр велосипедти айдай бербейсиңби? Жакшы велосипедтер базарда турат. Ошону сатып алып айдай бербейсиңби? Эми колуң менен жасаштын эмне кереги бар? Мына ушуну отургуз деп атам. Мына ушуну отургузуп, ушуну мазза кылып туруп сат деп атам мен. Ошону түшүнгүлө, туугандар. Ушуну түшүнгүлө силер, эмне кереги бар, башка бирөөлөр ошончо страдайт этип канча жолду өткөн ушундай алманы алыш үчүн. Сен ошол жолду сен дагы 100 жыл өтүшүң керекпи? Зарылбы сага? Тайяр турган нерсени отургуза бер, жыргап отургузуп, ошодон пайдаңды көрө бер. Туугандарым, катуу кетип калсак үзүр. Бирок ушундай айтышка дагы туура келип атат. Мына караңыздар, кандай произведение искусства. Буну кандай институттар иштеген, бунун аркасынан кандай адамдар иштеген. Мына көрүңүздөр, туугандар. Кандай сонун алма. Ушундай алманы алып отургузуп, ушудан вес Кыргызстанга, бүткүл Кыргызстанга 2 сорт алма жетет. 2 сорт алма менен биз канча иштерди бүтүрсөк болот. Объем болот, туугандар. 2 алманы ошону дарылаш оңой болот. Ошону келип туруп бир акылдашууга, макулдашууга келип туруп, ушундай алма, анан кийин көк Granny Smith деген Golden Delicious ошонун экөөнү тандап алып туруп, ушуну отургузушубуз керек, туугандар. Анан кийин ар кандай ошо дүйнө жүзүндө 700 сорт алма бар экен. 700 сорт алманы отургузуп ала турган болсок, биздин ошол даже бир КАМАЗ толтура албайбыз да, ошону менен бир айылдан. Эгерде бардыгыбыз бир алманы отургузсак, бирдей сорттогу объем чыгат. Түшүнүңүздөрбү? Вот ошол жөнүндө айта албай атам мен силерге. Түшүнгүлө, туугандар, бунун бардыгы эмне?
Бұның барлығы бізге пайда алып келе тұрған нәрсе да. Бұның барлығы біздің ғана пайдабызды көздеп отырмыз біз туғандар. Мынау шуны алып келіп тұрып, отырғызып алып тұрып, сонын қылып тұрып, базарға қойып, тізіп алып, мынау холодильниктерге салып қойсақ, миллион доллар кирешелер түсіп тұрады. Қараңыздаршы. Мына қандай керемет алма. Шындай қылып өндіріш керек. Сіздермен Абдулла Ташевич болды. Алма отырғызғыла. Жақшыдан бақ қалады, жамандан дақ қалады дейді.